Саламатсыздарбы? Бүгүнкү видеобуз онлайн курсу жөнүндө. Сабактар кандай өтүлөт? Бул тема боюнча видео тартылган болчу мурда, бирок сапаты, качествосу аябай начар болуп, үн угулбай, звук начар болгондугуна байланыштуу ал видеону өчүрүп салууга туура келди. Анан өчүрүп салгандан кийин анын ордуна жакшыраак сапаттагы видео тартууну чечтик. Бүгүнкү видеодо мага келип түшкөн популярдуу суроолорго жооп болсун. Биринчи бул онлайн курс деген эмне? Сабактар кандай өтүлөт? WhatsApp'та группага кошулабы? График кандай? Деген сыяктуу суроолорго бүгүнкү видеодо жооп беребиз. Биринчи суроо. Онлайн курс деген эмне? Онлайн курс деген бул телефон аркылуу, башкача айтканда интернет аркылуу орус тилин үйрөнүү. Бул Жашыл Алма онлайн мектеби, орус тилин онлайн үйрөнүү деген рекламаларды көптөн бери бөлүгү. Бир жака баруунун кереги жок. Үйдө отуруп же жумушта отуруп билим алуу мүмкүнчүлүгү. Так, сабактар кандай өтүлөт? Сабактар кандай өтүлөт дегенде бул сабактар бизде комплекстүү. Бир гана грамматика же бир гана практика эмес. Мисалы үчүн сабактар 1-3, 5, 7 күндөрү болот. Понедельник, среда, пятница, воскресенье күндөрү. Так, ар бир сабак ичине камтыйт. Это онлайн урок, то есть видео урок, бир грамматический темага. Андан кийин акцентти жоготуу үчүн, акцентти без акцент сүйлөө үчүн ал темага кошумча скороговорка, жаңылмач. Андан сырткары сөздүк, сөз байлыкты көбөйтүү үчүн сөздүк болот ар бир сабактын ичинде. И төртүнчү тапшырма. Бул тапшырма ошол бир күндө өтүлгөн темалар боюнча теманы бышыктоо, жакшыраак түшүнүү. Ошол темаларды тапшырманы аткарып атылып, өтүлгөн тема түшүнүктүүрөөк болот, жакшыраак түшүнүктүү болуп, эсте калат дейли. Бул дегени бир жумада 4 жолу, понедельник, среда, пятница күндөрү видео уроктор жиберилет. Азыр мен айткан ичиндегилер менен кошулуп жиберилет. Воскресенье күнү видео вызовтон мугалим өзү чалып студентке ошол бир жумада өтүлгөн темаларды кайталап, студент эгерде кошумча суроо болсо суроолоруна жооп берип, анан ошол бир жума ичинде студент аткарган тапшырмаларды, жана тапшырмалар берилет деп атпайбызбы, ошол аткарылган тапшырмаларды текшерип, мугалим текшерип, жана каталар үстүндө иштөө болот. Андан сырткары кийинки сурообуз кандай эле? WhatsApp'та группага кошулабы, группага кандай? Бизде ар бир студент жекече окуйт. Ар бир студенттин билген деңгээлине жараша жана кайсыл жерде болсо ошол жерден эме кылгыдай ар бир студентке өзүнчө видеолор өзүнчө жиберилет. Бул дегени биздин онлайн курстун өзгөчөлүгү деле ошондо. Себеби башка курстарды мен угуп жүрөм, көрүп жүрөм, билип жүрөм. Бир группа топтолгончо топтойт, допустим, акчаны төлөгөндөн кийин группа топтолушун күтүп калган учурлар болот. Андан кийин общий бир группа түзүп коюп эле общий видеону жиберип коет, ошол жака и все. Бизде андай эмес, ар бир студентке өзүнчө жиберилет жана ар бир студентке жекече мугалим чалып суроолор барбы, түшүнүктүү болдубу дегендей кылып, каждую неделю, в конце каждой недели учитель сам звонит, өзү чалып, и онлайн урок болот. WhatsApp'ка группага кошулабы. Так, да, у нас есть группа, WhatsApp'та группа бар, но эта группа не для этого. Аны үчүн эмес, биздин группа, вот, допустим, менде мурда бүтүп кеткен студенттер да бар ал жерде. Азыр окуп аткандар бар, ал там возраст вообще не имеет значения. Биз жашына карабайбыз. Ал жерде просто у нас есть группа для знакомства. Ал жерде, допустим, окуган студенттер бири менен таанышуу же, допустим, билгени менен бөлүшүү, темаларды талкууга салуу, допустим, или у меня есть какие-то новости, бир расписание түзөрдөн мурун ошол группага кайрылып, допустим, ким бош, там саат ушунчага ким бош, андай мындай дегенге эле просто сүйлөшүүгө гана группа бар. Анан сабак ар бир студентке өзүнчө жиберилет.
Так, андан кийин график кандай? График абсолютно свободный. Допустим, мен мурда деле айтканмын, менин курсум именно эртеден кечке жумушта жүргөн, үйдө олтурган уйку жейкелерине, жанагы бүт жумуштагы бош убактысы аз кишилерге арналган. Себеби бош убактысы кенендер жөнөкөй курска барып деле окуй берсе болот. Университетке барып окуй берсе деле болот. То есть, именно ошол окууга ниети бар, бирок мүмкүнчүлүгү жокторго мүмкүнчүлүк түзүп берүү болчу биздин, менин максатым деле. Так, график свободный в том смысле, что биринчи, үчүнчү, бешинчи күндөрү сабак жиберилет деп атпаймынбы? Ал сабак эртең мененки саат 10го чейин уже жиберилет. 10го чейин телефонуңарга барып түшөт. Бул Кыргызстан сааты менен айтылганда. 10го чейин барып түшкөндөн кийин ал телефонуңарга, WhatsApp'ыңарга барып түштү. Аны каалаган учуруңарда карай бересиңер. Эртең менен жумушка кетип атканда, пожалуйста, допустим, жумуштан түшкө чыкканда, допустим, тамактанып атып карайсыңар, пожалуйста, же жумуштан кайтып метрода карайсың, автобуста карайсың, кайсыл жерде. Абсолютно свободно. Самое главное, вот суббота күндөрү, Кыргызстан ичинде студенттерге суббота күндөрү практикалык сабак болот. Анан бул Москва, Кыргызстандан сырткы студенттерге воскресенье күнгө коюлуп берилет практикалык урок. Ошол бир жума ичинде карап чыгып, ошол практикалык урок мугалим өзү чалып, кошумча суроолоруң барбы, темалар түшүнүктүү болдубу деген суроону берерден мурун ошонун баарын карап чыгып, эгерде кошумча суроолор бар болсо, же түшүнбөй калган жерлериңер болсо, ошолорду даяр болуп, мугалимге кошумча суроолорду бергенге жана мугалим менен ошол өтүлгөн темаларды талкуу кылганга даяр болсоңор болгону. Так, андан сырткары дагы кандай? Окуу мөөнөтү. Окуу мөөнөтү 3 ай. 3 ай балдар. 3 ай дегени биринчи ай это у нас сбор информации, называется, информация топтоо. Бул эми силерди орус тилин бир айда үйрөнүп кетсеңер болот деп жөн эле алдагандан пайда деле жок. Ошон үчүн чын барын бардай, допустим, бизде орус тилинде 3 айда кенен сүйлөп кетет балдар. Потому что буга чейин сүйлөп кеткендер бар болгондугу үчүн мындай өзүбүзгө ишенип айтып калдык, иштегенибизге 1 жылдай болуп калды. Первый месяц у нас сбор информации. Информацияны топтойбуз. Аябай информация көп. Аларды эстеп калганга аракет кылып, бышыктагандан кийин экинчи айда уже использование информации. Экинчи айда ошол биринчи айда алган информациябызды уже, допустим, здесь окончанияны моундай айтат экенбиз, так, женский род, мужской родду мындай айтат экенбиз, падеждер мындай болот экен деп толук түшүнүп калгандан кийин уже экинчи айда сүйлөшүү болот. Өзгө ишенбей турган адам өзүң билбей туруп аны сүйлөп кетүү деле кыйын. Мисалы үчүн өзүң ишенбей турган жерде аны жакшы бирөөгө жеткирип берүү еще хуже. Ошон үчүн биринчи айда информацияны топтодук, экинчи айда аны акырындап колдонобуз. А үчүнчү ай это у нас вообще абсолютная практика, только практика, это уже дискуссия, бир теманы алып талкуулоо и так далее и тому подобное, бир китепти окуп чыгып аны талкуулоо. Ну, в общем, үчүнчү айдын аягында, вот если студент старается, студент аракет кылып, мотивацияны жоготпой 3 ай толук окуду, все без проблем. Гарантия 100% в том, что этот студент будет говорить без проблем. Башка курстардан айырмасы мугалимдин чалганы. Вот мугалим видеовызовтан, WhatsApp'ын видеовызовунан, расписание видеовызов чалганы боюнча жума аягында, вот пятница күндөн баштап эме боло баштайт. Жана бизде WhatsApp группа бар деп атпаймынбы, студенттерге, менде окуп аткан студенттерге мен айтам, допустим, 2 дня у нас 2 күнүн ичинде практикалык уроктор болот, допустим, ким саат канчага коюп берейин. И каждый студент говорит, мен ушунчага саат мынчага бошмун, мен мынчага бошмун дегендей кылганда, каждую неделю жуманын аягында ар жума расписание түзүлөт. Ошол расписание боюнча, допустим, бул студент мынчада бош, бул студент мынчада бош деп монтип жазып алганыбыздан кийин ошол сааты менен, минутасы менен студентке чалабыз. Биз чалганда студент эми бывает ситуация, ал студент бошобой калган учурлары болот, жылдырган учурлары болот. Но это уже другое дело, конечно, это другая тема, но биздин өзгөчөлүгүбүз ошол. Мугалим бетме-бет мугалим менен отуруп, сүйлөшүп, суроолорун берип, түшүнбөй калган жерлерин сураган. Вот
наша особенность биздин курстун башка курстардан айырмасы ошол болсо керек деп. Эми балким башка курстарда деле бардыр, бирок биз ушул өзгөчөлүгүбүз менен кандай болсо деле сыймыктанабыз десе деле болот. Бүгүнкү айтайын деген сөзүбүз ушул. Лайк басып, каналга жазылганды унутпайбыз. Бул жылы буюрса жаңы видеолорду киргизүүнү пландаганбыз. Буюрса